Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бул жердеги Нива түнкүсүн мас абалда айдап келе жатып, ушул жерге түшүп кеткен интернет колдонуучулары бул видеороликке өздөрүнүн ой пикирин калтырышууда. Бул тал бул жерде болбош керек эле, кантип пайда болуп калды деп машинесинин ээси таң калыптыр деп тамашага салып жатышат. Абдан эле арак пайдалуу болуптур, арак ичпеш керек деген өздөрүнүн пикирлерин калтырган. Сиздин оюңуз кандай? Бул видеороликтин алдына калтырып кетиңиз. Россияда оор жүк ташуучу унаа белгисиз жерден күйүп кеткендигин видеодон көрсөңүздөр болот. Бул видеороликти Россиянын тургуну тартып алган. Видеого жакшылап назар салыңыз жана өз бааңызды комментарийге жазып калтырып кетиңиз. Ал эми ушул видеого лайк басып, ушул видеоролик кимдир бирөөлөргө сабак болуп калуусу үчүн лайкыңызды аябаңыз. Ошондой эле каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону да басып коюңуздар. Блядь, где-то ебаная пожарная, блядь. Было пожарная и уехала. Ебануться, блядь. А? Два лежат. Я хуй его знаю, блядь, пиздец. Я ебу, косая Вольва. А вы, пацаны, откуда?